Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misirkaycı kanalın katılıcıları. 22 iyul 2022 жыл Жалабат обласы Базар Коргон Жон айылында Нурбектин жакшы аттары, жаңы аттары келип калган экен. Мына ушул аттардан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, өзүңүздүн ой пикирлериңиздерди жазып, жакшы колдоо көрсөтүп коюңуздар. Эми бул атыбыздан биринчи атыбыз чоукар түстөгү ат экен. Мына ушул аттан алгач сиздерге маалымат берип баштайлы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нурбек, денсаулыктар жакшыбы? Жаңы жакшы аттар келип калыптыр. Мурунку аттар кетти, жаңы аттар келди. Жаңы аттар келип, эски аттар кетиптир, Өзгөчө аттарды алып келип калсын. Бул аттардын өнөрү дагы күч болуш керек эми, Жакшы аттарды таап, Кудай кааласа жакшы адамдарга берген аракет кылдабыз экен. Бул Жашы атты боюнча айтсак, жашы 2 асы, 5 жаш. 5 жашар, 2 асы дагы. Өзүнүн кыргыз жылкыдан. Аттын бою евро уруу менен 1.65 чыкты. Анысына гарантия 1.65ке. Аттын улагы жакшы экен. Улагы Кудай кааласа өтө жакшы деп алдым эгесинен. Гарантиясы менен. Бирок өз колум менен чабып көрбөдүм. Атты мага мүчөсү жакты, казыктары жакты экен. Казыктары зор. Аттын курчтугу жакты экен. Курчаттардын бири экен, Өзү төө кайсыл жактык экен бул? Каяктан келди? Түгү точно кайерден чыкканын билбейм экен. Мага ошо Ош жактан келди. Оштон келген, Ош жактан. Негизи Ош тарапта мына ушундай чокар аттар көп болуп атат. Алай жергесинен көп келип атат. Эми кайсыл жактан келсе дагы аттын зардасы жакшы экен, Аттын келлаларын көргөзүң ака, кабактары, аттын торлары, бар жогу мүчөлөрү жакшы да ака, Кудай кааласа. Денсаулыктары, ичип жегендери кандай болуп жатат? Айгырдан келген бойдон алдым мен ака. Айгырда жүрүп турбу, Ооба. Демек үйүргө дагы кошсо болот, Үйүргө Кудай кааласа 100% ака. Жакшы, жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге мындай кыскача маалыматын берип көрсөтүп атабыз. Ысыктын күнүндө көп кыйнабайбыз. Кыскача маалыматын берип, сиздерге көрсөтүп турабыз. Эми өзүңүздөр жакындан келип көрөсүздөр деген ойдобуз албетте. Аттын зардасы зор аттардан экен, көрүп атасыздар. Эми бул ошол сатуучунун айтуусу боюнча улактарга жараган жакшы аттардын бири. Демек, алган киши өкүнбөйт, көптөгөн бир ийгиликтерге жетишет деген ойдобуз. Өзүн алып жүргөндөр да мыкты экен. Атты жанынан келип көрүңүздөр. Туяктарын көрсөңүздөр да болот, баары таза көрүнөт. Ака тап-таза Кудай кааласа, жаңы такалатып койдум ака. Такасы да жаңы экен, Ооба, жаңы такалат. Эми ала турган киши өзү жакындан келип көрөт, Ысыкта чаба албайт экенбиз да эми, Эми көп кыйнабайлы койду ака. Ат өтө курч бирок. Эми баасына келеличи анда. Баасын канча деп турабыз? Ака жакын кылып эле койдум ака. Жакыны. Жакын аз-маз жолуна түшүп берем, $4.500 ака. $4.500. Сүйлөшүүлөр болот, жолуна коюп берем деп айтып кетти. Андыктан колдон чыгарбай алыңыздар. Мына ушундай атты издеп жаткандар болсо, колдон чыгарбаңыздар. Сиздерге Нурбектин бүгүнкү 3 атын көрсөтөбүз. Биринчи атыбыз болду. Эми кийинкиге кезек беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Курчтугунда сөз жок экен. Озу каттыраган ака. Озу бир аз каттырак, Жакшы, кийинки аттарга кезек берели. Болду ака. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз дагы даяр болуп чыгып келди. Тору карагер атыбыз экен. Эми бул аттан Нурбек өзүң маалымат берип айтчы. Бул аттын жашынан баштайлы. Бул аттын жашы 4 асы ака. 4 асы. 7 жашар болуп калат. Ысыкта
Аттар biraz кыйналып тердеп атат окшойт, а? Кандай болду эми бунун породасы? Породасы таза өзүнүн кыргыз жылкыдан ака. Таза кыргыз жылкылары. Боюн азыр өлчөп коебуз. Азыр бирок өлчөп койдум эле 1.65. Ярым чыкты, 65 гарантия. Тазасы 65, 1.65. Үйүрлөр кандай болду экен бул аттын? Үйүрү улагы зор ака, кудай каласа. Эми эгесин айтчу боюнча. Улагына гарантия берди, өзүм чабып көрбөдүм. Чабып көргөн аттарымды чабып көрдүм, зор деп эле айттым го. Булар чабып көрбөдүм, аттын мүчөлөрү жакты ака. Бирок сатуучунун айтуусу боюнча аттар жарап жүргөн аттардан, Мен да ошонун гарантиясы менен берем. Ким алса да. Өзү жоонунан келген ат экен. Сындары жакшы, көрүнүштөрү, мына өзүңүздөр дагы бир жакшылап байкап көрсөңүздөр болот. Бирде бир 2 айдан бери турган экен да. 2 айдан бери турган ат, Мен 3-4 күн таң ашырдым, ошо азыр караңчы кичине бастырып чыкканга эле жумур берди. Ден соолуктары кандай экен? Ака жеген ичкен өтө жакшы ака. Жеген ичкен ден соолуктары жакшы, Болгону бир аз туруп калганды. Үйүрүчү, үйүр кандай болду экен? Үйүрү да жакшы. Ака 2 айдан бери багга үйүрүп койгон экен. Туяктары жаңы такалатып койдум. Баары эле жакшы көрүнөт, Жаңы така болгон бул дагы. Жаңы такалаттым ака. Жооштугучу кандай экен? Жооштугунда айып жок. Айып жок, Эми алиги семиздик кылып жашт кылат да, 3 асыйда. 4 аса жетелесең ойноп турат тегерен адам. Бир аз акырындатып бастырып койбойлу, Басыктарынан бир көрүп коелу. Балким биздин алыста көрүүчүлөр өз басыктарынан көрсөтпөдүңөр деген болсоңуздар, мына көрүп алсаңыздар болот. Болду, кайтара беребиз. Бир аз кой берели, чуркаган бир көрүп коюңуздар мына. Жаныбар. Кетиштери жакшы, чуркагандары. Эми ала турган киши өзү дагы жакындан келип көрөт болуш керек. Биз кыскача маалыматын беребиз. Атты жакындан көрүш керек. Жакшы, эми аттын баасын билеличи. Ден соолугу баары сыртында көрүнүп турат десек да болчу да, Баасына келеличи. Канча дейсиз бул баасын? Кабак баштары жайында экен жаныбардын. Айып жок, просто ака туруп калганда мини репкисине неме болгондон кийин мундан жеңилдейт ака. Алла каласа. Суутуп таң ашырып, Адам ыраазы эле болот деп ойлойм мен. Көңүлүмө толду ака. Аттын жүрөгү ток, келадан чегип калгыдай эмес. Иншалла Алла каласа. Аттын баасы жакын эле кылып айтайын $5000 ака. Долларга $5000 атасыңар, $5000. Сүйлөшүү жолдору болот. Аттын бою любой евро урим наптел өлчөп алсын 1.65 гарантия. Жакшы. Уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы $5000 коюлду. Жаккан болсо, өзүңүздөр жакын келип сүйлөшүп, же болбосо экрандан номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Экинчи атыбыз болду, торо карагер түстөгү атыбыз. Эми үчүнчү атты көрөлү. Кийинкисине кезек беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Үчүнчү ат келе жатат. Эми бул атыбыздан маалымат алып көрөлү, таанышалы, кандай ат болду экен. Бул аттагы жөн аттардан эмес го дейм, Баштайлычы бул аттан. Бул атты ака жашынан баштайды биздин чөчүт. Калактарын көргөзсүн. Бул аттын жашы 6 асы ака. 6 асы. 6 асы. Ошондо канча жашар болуп калат? 9 жашар болуп калат. 9 жашар, 9 жашар. Демек күчкө толгон аттардын бири. Ака, улагы үйүрү зор ака, үйүрдөн келген. Үйүрдөн келген, улагы зор ат, Улагы өтө жакшы ака. Алла каласа. Жибис чыгышында айып жок. Кайсыл жердин аты бул? Кичине аттын кыйынынан, ошо өзүнүн жалал аттын аты ака. Жалал аттын аты. Бою канча чыгып калат экен? Бою урим менен өлчөгөндө 1.57 чыкты ака. 1.57. Өтө сон. Анан 1.60 дебейм ака, 1.57 точно. Беркаттарды ham точно урундерин айтып. Бул 1.57. Ден соолуктарычы? Ден соолугунда айып жок ака, Кудай каласа. Бар жогуна жок. Жаныбардын сыртында көрүнүп турат.
кандай ат экени, денсаулыгы кандай экени. Эми жакындан бир көрсөтүп алайынчы. Мына кабак баштарынан. Чатаяк деген өтө кенен экен. Көрүп турсаңыздар болот мына. Көкүрөгүнөн бир көрүңүздөрчү мына. Өзү жаңы полбан болгон баланы улакчыгыла турган ат экен. Чоң аламан улактарда мына ушул аттарды чапсаңыздар болот. Тандабайт экен. Анткени артка иштетип мына ушул аттар менен алып чыксаңыздар, мен ойлоймун, чоң жыйындарда калгыдай эмес болот. Бастыралчы эми бир-эки бастыктындарын көрөлү. Бул атты чабап көрсөк кандай болот экен? Чабап көрсөк боло берет, айылдан келдип, сен көп кыйнабай албайбыз. Көп кыйнабайбыз да? Көп кыйнай турган күндү көрүп атасыз. Байланып турган жеринде. Жануар. Ай, жаныңан. Өтө сонны. Бул атты алсаңыздар, жөн калбай турган аттардын бири экен. Кандай жыйын болсо дагы бир ийгиликке жетип келе турган аттардын бири экен. Албетте минген балбанга дагы балык болуш керек. Сиздерге мына болгонун көрсөтүп турабыз. Жылоолор дагы өтө зор экен мына. Жануар. Ооздору жумшак элеби? Тизгинди кой бергенде эле. Ай. Жакшы болот. Атты көп кыйнабайлы. Кийинки аларманга жакшы ат болуп берсин. Көрдүңүз, дедилер, турган жеринде терде басты, жүктөр деген. Ооба. Жакшы экен. Демек, күчкө толгон, такшалган аттардын бири экен. Эми бул атыбыздын баасын угуп көрөлүчү. Биздин көрүүчүлөргө, биздин алармандарга барынан да баасы кызык болуш керек. Өтө. Жакшы. Атты мына ушундай миниш керек экен. Минсең ака. Кандыр ат адам. Баасын канча деп турасың эми бул аттын? Баасын ака жолуна коюп берем 4,5 миң. Алганыма коюп, пайдасын берет, сатам ака. Бакаласа. Жакшы. Жолуна коюп берем деп айтылыш баасы 4,5 миң доллар болду, урматтуу көрүүчүлөр. Багына Кудай каласа мен жооп берем шартка. Аттуулар Кудай каласа ишеничти. Өтө сон. Бул атты менче ушул ойлоп турам, күлүктүгүнө карап, бир 5-5ке дагы чапчудай ат экен. 5-5ке ат. 5-5ке болбойт, аламанды качам. Негизи аламанга үйрөтүлгөн аттар. Кетип калат. Жакшы. Сиздерге 3 атты көрсөттүк Базар Коргон жергесинен. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экранда номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздердин кызматыңыздарда ар дайым Мистер Кейж каналы биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кайманатын айтып кетти. Угуп калдыңыздар, угупай калдыңыздарбы? Япончик деп коюптур мына. Атына заты жарашкан аттардын бири экен. Анда эмесе кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар. Биз менен ар дайым чогуу болуп, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар. Албетте катталганды дагы унутпаңыздар.